Чоңалай райондук балдардын чыгармачылык борбору, риторика ирими жетекчиси Батыркулова Батма. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар, маанайыңар жакшыбы? Сабагыбызды баштаардын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Бүгүнкү жагымдуу маанай өзүбүздүн өтө турган жаңы темабызга байланыштуу. Санат сөз топтому боюнча эсиңерге салам. Сөздүн көркү санат. Чечендик сөз өнөрүнүн жеткен чеги. Бу чечендик сөз менен сынчылык кыргыз элинин боор эт менен тең түптөн учка уланып келаткан, оргуп кайнаган, ташыган байманасы. Мына чечендик боюнча көп эле нерселерди айтып жүрөм. Чечендик боюнча бүгүн Байжактын айтканын эсиңерге салам. Жылынып жүрүп күндүн баркын билбейт экенбиз. Чыгыштан чыкты, батышка батат деп. Жашап жүрүп жердин баркын билбейт экенбиз. Тоосу таш, түзү топурак деп. Ичип жүрүп суунун баркын билбейт экенбиз. Жутса муздак, кайнатса ысык деп. Дагы экинчи ушундай чечендик боюнча Тилекмат акенин Калыгулбай уулунун айтканын эсиңерге салып кетем. Кереге ажыраса көктөлөр, ээр ажыраса эптелер, жер жарылса сел менен толор, эл жарылса эмне болот касиеттүү карыя деп айтып кеткен. Мына ушундай окуялар биздин бүгүнкү сабагыбызга тиешеси бар. Эми силер менен сабактын темасы фразеологизмдер жана алардын бөлүнүшү. Жаңы тема. Сабактын максаты фразеологизмдер боюнча жалпы түшүнүк алышат. Экинчи, кеп маданиятын калыптандырып, баяндоо, маектешүү этикасын, чечендикке үйрөтүү, бабалардын байсалдуу тилин өнүктүрүшөт. Жаңы темабыз. Фразеологизмдер түшүнүк кубулуштар жеке сөз менен гана эмес, туруктуу сөз айкаштары менен да аталат. Биз буга чейин жаңы темаларды өткөн темада синтаксисти өткөнбүз. Фразеологизмдер сөз айкашына кирет, эркин жана туруктуу сөз айкашы. Эсиңерге салып коеюн. Алар ойду өзгөчө туюндуруучу кептин чакан түрмөгү, сөз баккан, сөз кастарлаган, сөз кудуретине өзгөчө баа берген эл катары кыргыз тили фразеологизмдерге өтө бай. Фразеологизмдер сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарган. Демек сүйлөмдүн бир гана мүчөсү дегенде эсиңерге салып коеюн, сүйлөмдүн 5 мүчөсүнүн бир гана милдетин аткарат. Мүчөсүнүн милдетин аткарган экспрессивдүүлүк, кепте даяр материал катары колдонулган, образдуулук мүнөзгө ээ болгон туруктуу сөз айкаштары. Мисалы, асан кайгы, убайымчыл, назары сынуу, шагы сынуу, өзөк жалгоо, азыраак, тамактануу жана башка ушуга окшогон сөздөр фразеологизмдерде жолугат. Фразеологизмдер кепте сүйлөп жаткан учурда түзүлбөйт. Алар мурдатан, ата-бабаларыбыздан бери даяр материал катары колдонулуп келатат. Иречибизде керектүү учурда алып колдоно беребиз. Мисалы, ал эч кимди тоготпой калгандын ордуна анын көзүн май басып калган десек да болот. Фразеологизмдер 2ден ашуун компоненттерден түзүлөт. Мисалы, колу ачык, мәрт, коен, жүрөк, коркок. 3. Фразеологизмдердин курамындагы компоненттери өз ара ширелишип, бир бүтүндүккө айланат. Мисалы, жүрөгү түштү, коркту, талпагын ташка жайды, талкалады. Фразеологизмдер 4. Жөнөкөй сөзгө караганда айтылуучу элестүү ойду туюндуруучу өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Мисалы, алар ынтымактуу достор дегендин ордуна алар ортосунан кыл өтпөгөн достор десек, биздин кебибиз образдуу мүнөзгө ээ болот да жүрөккө жагымдуу угулат. Мындай образдуулук көркөм адабиятта кеңири колдонулуп, көркөм сөз каражаттары катары пайдаланат. Фразеологизмдер өз ара 3кө бөлүнөт. 1. Фразеологиялык бирдик, 2. Фразеологиялык ширешме, 3. Фразеологиялык айкаштар. Эми балдарым силерге ар бири боюнча кичине түшүнүк берип кетейин. Фразеологиялык бирдик компоненттеринин тике мааниси менен
Azdır köptür jakындыгы barday bolup, жалпы мааны ошол компоненттер аркылуу келип чыккандай сезилген туюнтмалар фразеологиялык бирдик болот. Мисалы үчүн, үрүп чыгар ити жок. Үрүп чыгар ити жок, колунда эч нерсе жок, кедей, жарды адам. Эшигин алдында жок дегенде ит жок дегенге, ит да жок дегендей сөз ошол кедей адамдарга карата айтылган сөз. Демек, биринчи тике мааниси экинчи маанисине жакын болгон. 6 санаман, дени таза, алдуу күчтүү. Үчүнчү, эки жүздүү, өң карама, бирде бирди айтып, экинчи бир учурда башканы айтат. Камырдан кыл сууругандай, өтө кылдаттык, эптүүлүк менен жигин билгизбөө. 5. Кабагын карыш салуу, капалануу, кайгыруу, убайым тартуу. Мына көрдүңөр балдар, булар сөздүн тике мааниси менен өтмө мааниси бири-бирине жакыныраак. Кабагы дегенде кабагын карыш салуу дегенде капалануу, кайгыруу, убайым тартуу. Жакындык байкалып турат. 6. Төбөсү көккө жетүү, көңүлү абдан көтөрүлүү, жетине албоо. 7. Терисин тескери сыйруу, катуу кордук көрсөтүп жазалоо. Баш тартуу, айтканынан кайра тартуу. Бул фразеологиялык биримдик. Ал эми экинчи фразеологиялык ширешме. Ала жипти аттаган жамандык ишке барбаган. Экинчи, котур ташы койнунда ичи арам, жаман ойлоо. Колтугуна суу бүркүү, бирөөгө каршы шилтеп тукуруу, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу, эч негизсиз чыр чыгаруу. 5. Оозу менен орогоруу, колунан эч нерсе келбесе да курулай опурула берүү. 6. Сиркеси суу көтөрбөө, чырылдап урушуп, эч нерсени сүйбөө, талпагын ташка жайылтуу, кыйратуу, талкалоо. 8. Беш өрдөгүн учуруу, калп айтуу. Фразеологиялык айкаштар. Фразеологиялык айкаштар кепте эркин мааниде, өз маанисинде кеңири пайдаланылбай, белгилүү бир сөздөр менен гана айкашып колдонулган туруктуу сөз айкаштары фразеологиялык айкаштар болот. 1. Кымча бел, ип ишке, кыналган бел. 2. Чаркайлануу, абдан тез, өтө тездик менен чимирилүү. 3. Чалажан, араң жаныбар, өтө алсыз. 4. Суй жыгылуу, абдан чарчатуу, шайманын келиптирүү, убара кылуу. Кара мүртөс, кыялы терс, кыянатчыл, купулуна толуу, көңүлгө толуу. 7. Жылас болуу, орду түбү менен жок болуу, жоголуу. 8. Жоомойн, тоготпогон, кенебеген, мен синген. Мына ушинтип фразеологизмдерде өз ара маанисине карай 3кө бөлүнүп келет. Эми азыр ошо фразеологизмдердин маанисин аныктайбыз. Мисалы, 1. Ушул боюнча тез иштейбиз. Колтугуна суу бүркүү. Колтугуна суу бүркүү деген сөз бирөөгө каршы шилтеп тукуруп коюу, көкүтүү. Демек, А. Коркутуу, опузалоо туура эмес. Б. Чочутуу, үркүтүү туура эмес. Г. Ушактоо, сыр ачуу туура эмес. Туура жооп көкүтүү, тукуруу. 2. Көзүн май басуу. Эч кимди тоотпой, дөгүрсүп, теңсинбөөчүлүк пайда кылуу. Асы. Көзүн ак жел каптоо. Б. Бечара болуп мукурап калуу. В. Бирөөгө жетилетип калуу. Туура вариант көөп кетүү, дөгүрсүнүү. 3. Өпкөсү казандай болуу. Бирөөгө катуу тарынып калуу, наразы болуу. Асы. Тарынуу, наразы болуу. Бсы. Бир нерсеге сүйүнүп толкундануу. Всы. Өпкөсү ооруп, шишип кетүү. Гсы. Күйүгүп, өпкөсү көөп кетүү. Туура вариант мында. Асы. Тарынуу, наразы болуу. Андан кийинки сөз
Ajat açуу. Ajat açуу бирөөнүн өтүнүшүн, тилегин орундатуу, муктаждыктан куткаруу, керегине жароо. А. Жүзүн бетин ачуу. Б. Айыбын ачып коюу. Г. Сыр ачуу. Мында туура жооп кысталышта абалдан чыгаруу. Андан кийинки 5-чи көзүнөн чаары чыгуу. Бул абдан ачуулануу, каардануу, жаалы келүү. Асы. Коркуу, чочулоо, көзүн ак жел каптап калуу. Гсы. Уялуу, бети кызаруу. Мында туура варианты ачуулануу, каардануу. Эми балдарым, андан кийин бушуктоо үчүн ушу фразологизмдер боюнча дагы тестиштейбиз. Каныбек таттуу кыялдан чыга албай турду. Кыялдан. Мында көпчектин ордуна ылайыктуу сөздү коебуз. Мисалы үчүн көпчектин ордуна туура коебуз. Асы болбойт, туура эмес вариант. Бсы дагы туура эмес, мааниси туура эмес келет. Гсы дагы. Демек, туура вариант В варианты. Каныбек таттуу кыялдын кучагынан чыга албай турду. Экинчи. Күлүк атынан ажыраганына ичи туз куйгандай ачышат. Асты сызылган фразологизмдин маанисин тапкыла. Ичи туз куйгандай деген. Асы кубанат. Бсы бактылуу болот. Бсы кайдыгер калат. Мында туура вариант ичи туз куйгандайга кайгырат деген маани туура келип жатат. Андан кийинкибиз карга кык чоку электе турат. Бул фразологизм кандай маани берет? Мында Асы таң эрте, Бсы түш ой, Бсы күн батканда, Гсы түн ортосунда. Туура жооп таң эрте. Ой, карга кык чоку электе каяка жөнөдүң дегендей эрте мененки мезгилди айтып кеткен. Андан кийинки менин айткан далилдерим көпчектин ордуна ылайыктуу фразологизмди коебуз. Менин айткан далилдерим Асы жарабай калды, Бсы өтпөй калды, Бсы суу кечпей калды, Гсы суу жетпей калды. Туура варианты суу кечпей калды. 5-чи. Өксүктөрүн ийне жибине чейин талдаптыр. Бул фразологизм кандай маани берет? Асы аягына чейин, Бсы аябай такыр, Бсы ортосуна чейин, Гсы жеткиликтүү эмес. Демек, ийне жибине чейин деген бүт бардык нерсени айтып, мааниси ошондой. Туура варианты А. Аягына чейин. Бир нерсени аягына чейин жеткирүү. Андан кийин 6-чы. Андан бери агай илим менен окутуучулукту бирдей аркалап, бел чечпей иштеп келет. Асты сызылган фразологизмдин маанисин тапкыла. Асы чечинбей, Бсы тажабай, Бсы ысыбай, Гсы талыкпай. Чарчабай, эмгектенген адамды бел чечпей иштеп келет деген мааниге туура жооп Гсы талыкпай деген сөз болот. Эми балдарым, үйгө тапшырма. Төмөнкү фразологизмдердин түрлөрүн бөлүп жазгыла. Канча түргө бөлүнөт? Мына башта айттык: фразологиялык биримдик, фразологиялык айкаш, фразологиялык ширешме. Кээде фразологиялык бирдик тизмекте да жүрөт. Ушуну билип алышыңар керек. Асы кубанычы койнуна батпоо. Булардын да мааниси силерге белгилүү эле. Аягы жерге тийбөө, башын аттоо, тилинен чаң чыгуу, суй жыгылуу, шору кайноо, караөзгөй жүрөгү болк этүү, жүз көрүшүү, аттын кашкасындай, камчыга саптык, шиши толуу, кара мүртөз, башынан май агуу, шор маңдай, керт башы, ыйманына камчы чабуу, кабыргасы сөгүлүү. Ушул фразологизмдерди силер жакшынакай кылып 3 фразологизмдин 3 түрүнө схема менен бөлүп жазып келесиңер. Экинчи, жанагы чечендик сөздөр боюнча Чакарбай чечендин сөзүнөн, Токторбай чечендин сөзүнөн Акыл Кара Чарчтын жообун жаттап келесиңер.
Men bulardy silerge mult ürekden jönötüp jiberem. Şunu menen sababymyz ayagına jepdi. Salamatda kalgıla baldar.